Ветеринарный службага эмне үйлөрдү сынашты эткенден башка иши жокпу? Ар бир айылганда мал союучу жайларды ачылуунун жолун карап жеңилдетиш керек да силер. А бул жерге силер жана снос боюнча жазып атпаңар. Азыр снос дегенде элдин баарын жүрөгү түшүп калды да мисалычы. Ошол 5 случай это что? Ошого эле азыр туура жооп берип койсоңуздар, мен эле мындай маселе болбойт эле дагы, анан биз спокойно голосование өтө берет элек. Урматтуу депутаттар, колдоп берип койсоңуздар, өкмөттүн токтому менен кээ бир кемчиликтердин ылдый жагынан оңдоп кетебиз. Бул жерде сатыла турган гана, базарга чыга турган гана эт, мал ошол жерге жанагы союлчу жерге барып союлабы? Бир улак сойсо дагы, бир кой сойсо дагы, үйдөн өзүнө керектей турган малды сойсо дагы ошол атайын союла турган жайга апарып союп келет деген нерсе жок болуш керек. Сатууга бир кой соём десең де, барып бойняга соёсуң деген маселе ушул. Таптакыр концепция жарашпаган нормалар кирип калды, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам өттү. Азыр кол коюлуп калса, могу 318, 385, 386 статьяларын иштебейт. Эми эмне болот? Бул мыйзам чийки болуп калды, көрдүңүзбү? Кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-окуга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Кенжебаев Аманкан Батырбекович агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы чакырылгандар: Керималиев Жаныбек Калканович, Кыргыз Республикасы суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары; Кожобергенов Улукбек Сыргаболотович, Кыргыз Республикасы суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин караштуу ветеринардык кызматынын директору; Тагаев Мураталы Абдыкарович, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрине караштуу Токой кызматынын директору; Тойматов Жалилбек Шакиевич, Кыргыз Республикасы суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрине караштуу балык өнөр жай комплексинин департаментинин директору; Саралаев Азамат Керимбекович, жер жана суу көзөмөлүндө кызматынын директорунун орун басары. Сөз баяндамага чыга берилет. Аманкан Батырбек, сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасы укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору 3-окууга сунуш кылынат. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын аймагында эпизоотиялык амандыкты, тамак аш коопсуздугун жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба жаатындагы мыйзамдардын талаптарын сактоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин аппаратынын котормо, редакциялык жана лингвистикалык кызмат бөлүмүнүн корутундусу бар. Урматтуу депутаттар, 3-окууда кодекс өзгөртүүгө добуш берип коюңуздарды суранып кетебиз. Рахмат, урматтуу депутаттар, 3-окуудан каралып атат мыйзам. Суроолор барбы? Суроолор бар экен. Гүл Акматкуловна, сөз сизде. Рахмат, Нурбек Умурбекович. Все-таки основную причину озвучьте, пожалуйста, почему такое резкое сокращение штрафа в отношении юридических лиц, это вот статья 222 «Нарушение законодательства в области ветеринарии». По действующему 230 в части 2, 230 расчетных показателей на юридических лиц, значит, штраф. На сегодняшний день вы сокращаете до 170 расчетных показателей. Причина? Что у нас юридические лица стали меньше нарушать? Почему у нас такая вот большая разница? Бул жерде бул статьяда негизи мыйзам бузуучулук кандай ошонун расчету менен коюлуп атат да. Бул жерде эч эме жок. Мурункудук кандай мыйзам бузуучулук болсо ошонун негизинде расчет болуп, ошонун эсебинде болуп атат. Вы же меня понимаете. Я говорю о том, что сейчас в действующем штраф юридическим лицам 230 расчетных показателей. Вы вносите, вы сокращаете до 170. Я и говорю, спрашиваю, в чем причина? Саламатсызбы? Ветеринар кызматынын директору Кожобергенов. Гүл Акматкуловна, бул жерде биздин юристтер жана ошол жерде тийиштүү кызматкерлер эсептеп чыгышкан, ошол жерде мыйзам бузуучулуктун көлөмүн жана келтирилген зыяндын негизинде аныкталган. Ну причину вы вообще мне объясните.
В первой части тоже в отношении юридического, этой же статье, 170. И во второй части у вас то же самое, 170. Идет сокращение. Вот я поэтому и спрашиваю, в чем причина, кто лоббирует интересы, почему штрафы сокращаются с 230 расчетных показателей до 170. Почему? Причина же должна быть. Вы обоснуйте, пожалуйста. Бұл жерде егерде ошол мыйзам бузуучулук биринчи жолу катталып аткан болсо, ошол 170 эсептик көрсөткүч көрсөтүлүп атат. Эгерде ошол эле мыйзам бузуучулук дагы катталган болсо, анда ал көрсөтүлгөн штраф 2 эсе көтөрүлөт. Там нету такого. И экиси жок тоже. Вы читайте статью, откройте 222. Что вы сейчас сочиняете на ходу? Вы можете объяснить причину? Вы приходите поддерживать закон. Вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Ну что это такое? В отношении физических лиц я понимаю, что нужно будет сокращать. А в отношении юридических лиц почему идет сокращение? Бұл жерде 222-де бүт бары жазылып тұрады ғой, урматтуу депутат. Я вот смотрю, сравнительная таблица. Действующий 170, я еще раз говорю. Вы вносите изменения. Действующий 230, вы сейчас вносите до 170 идет сокращение. Вы почитайте, пожалуйста, откройте закон, статью. Жоқ, мұны қарап атасыз, просто бір-бірімізді түсінбей атат окшойбуз. Бұл жерде мына жануарлардың жана жеке жактарга 55 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүчтөр. Ачып карагылачы? Мына ачып карап атабыз. Ну вот у меня таблица. Салыштырма таблица. Тогда подойдите, покажите. Вот у меня здесь таблица высвечивает совершенно другое. Действующие, еще раз повторяю, 222 статья, 230 расчетных показателей. Сегодня действует такой штраф. Вы предлагаете изменение 170. Идет сокращение. Поэтому я и спрашиваю, в чем вопрос, почему юридические лица, что они все стали исправны, никто не нарушает ветеринарно-санитарные требования, ветеринарные правила, норм содержания, транспортировку, перегон, реализация животных. То есть никто в этой области у нас никаких нарушений нет, поэтому вы сбавляете штраф, что ли? Гүл Акматкуловна, бұл жерде мыйзам бузуучулуктар бар, ошон үчүн бұл жерде киргизип атабыз. Бұл жерде сиз айтып аткан 230 эсептик көрсөткүчтү сиз 170ке эмнеге түшүрдүңөр деп атасыздар. Туура. Бұл жерде биздин ошо тийиштүү специалисттер, адистер баардыгы иштеп чыгышкан. Ошол жерде мыйзам бузуучулуктун мындайча айтканда өлчөмүн эсептеп чыгып туруп, ушул эсептик көрсөткүчтү киргизип атышат. И ошону менен биз алып кирдик. Я спрашиваю, причина, почему сокращение. То, что ваши эксперты работали, я понимаю. А причину вы обоснуйте, пожалуйста. Жаныбек Калканович, что-то силер түшүнбөй атат окшойсуздар. Азыр Дастан Далабаевич суроо бергиче барып көрсөтүп келгилечи барып. Жок, жолугуш эмес, азыр эле барып көрсөтүп келиңизчи. Сиз пока Дастан Далабаевич суроо бергиче барып келиңизчи. Гүл Акматкуловна 12 секунд кошуп беребиз сизге анан. Дастан Далабаевич бере бериңиз сурооңузду. Сиз барып көрсөтүп келиңизчи. Рахмат Нурбек Өмүрбекович. Меники мындай суроодо бул жерде биринчи белениде снос боюнча жазылып турат да. Снос мындай статья менен кылынат деп ушундай жазылып атат да. Эми уже чынында эл уже жүдөттү да уже ошол снос менен да элди. Кайсы статья менен так айтсынчы азыр? Кайсы учурда снос болушу мүмкүн? Снос эле кылып эле биз жүрөбүз эми мына көрүп атасыз го эл канчалык уже жин келип атат элдин. Дастан Далабаевич, бул жерде Кайсы учурда так айтсаңыз, кайсы мыйзам бузуулар учурунда снос болот деп ошону жазып атасың? Кайсы статьялар? Так, мага номерлер керек жок да. Эл дагы уксун. Бұл жерде
Bizде ветеринар санитардык разрывтар так көрсөтүлгөн 377 токтомдо. Эгерде ошол разрывтарды так сактабай, ошол курулуш иштерин жүргүзгөн болсо, ошондо жанагы демонтаждоого биз эме беребиз. Жо, бияқта бир топ эле статьялар жазылган. Керек болсо 7-10 статья жазылган да. Мен ошону сурап атам. Сиз так айтсаңыз, кайсы учурунда биз билели. Себеби бул жерде 172, 100 мынча, 200 мынча, 300 мынча жазылып турат да. Аны отуруп так караш керек. Чынында убакыт жок болчу да караганга. Ошон үчүн сурап атам сизден. Уже с носом этим же достали людей же. Дастан Далбаевич, бул жерде биз көргөзүп атабыз. Ветеринар көзөмөлдөгү жана контролдогу объекттерди долбоорлоонун, курууну, реконструкциялоонун жана эксплуатациялоонун ветеринар санитардык талаптарын бузуу деп атабыз. Статьяларды айтсаңызчы, ошону так аталышыны. 222 3 бөлүм мамлекеттик ветеринардык көзөмөл объекттерин коргоо режимин камсыз кылуучу мыйзамдарды бузуу. Сиз бир эле статьяны айтып атасыз. И ошол ветеринар көзөмөл объекттерин коргоо режимин камсыз кылуучу мыйзамдарды бузуу жана ошол жерде тариптер бул 377 токтомдо так көргөзүлгөн. Разрывтар канча метр болуш керек, и кандай курулуш керек, кандай уруксат кагаздары болуш керек. Бул жерде мындай мен сизге анда номерлерди айта кетейинчи. Бул мыйзам долбоордо 74 статья. Бул эмне статья? Жетимиш төрт, 98, 144, 179. Дастан Далабаевич, ал жанагы жогоруда көрсөтүлгөн 377 токтомдо пункттар. Кайсы пункттар айтсаңыздар, биз билбейбиз да, мисалы, эл билбейт, уксун да. 222, 222 прим 1. Он эмес, андан көбүрөөк да снос боюнча. 274, 276, 318, 385, 386 беренелер боюнча снос болушу мүмкүн. Силер Дастан Далабаев, сиз кайсы мыйзам боюнча айтып атасыз? Ошол ветеринарды айтып атам. Жо, биз 4-тү карап атпайбы, 4-үнчү мыйзамды? Вот ошону айтып атам, 4-үнчү. Абзац 1 статьи 41 изложить в следующей редакции. Жок дебей эле окубайсыңарбы, урматтуу депутаттар эми. Кодекс о правонарушениях, мыйзам бузуулар боюнча кодекске өзгөртүлөр. Улукбек Сыргаболотович, даярданып келбейсиңерби анда? Депутаттардын берип аткан суроосуна жооп бербейсиңерби? Жок, балбасар сөзүңүздү окубай эле айта бересизби? Биякта так эле жазып атпайбы? Мен ошону окуп атам, номерлерди, статьяларды айтып атам. Ал билет өзү, просто бизге айта албай жатат да. Таныбек Калканович. Дастан Далбаевич, бул жерде 41 статьяны айтып атасызбы? Туура. Сиз эми орусчаны окуп атат окшойсуз, биз кыргызча менен иштеп атабыз бул жерде. Эми кыргызча ачсаңыз кыргызчаны. Мына кыргызчада бул жерде Алишер Ташпаевич да сунуш киргизген бүт бардыгы биз комитетте биринчи экинчи окууда бүт баарын карап чыкканбыз. Иштин белгилүү бир түрүн токтотуу, объекттин анын баштапкы абалын келтирүү, объекти же болбосо анын бөлүгүн бузуу, демонтаждоо деп атабыз. Снос эмес, бул жерде демонтаждоо да. Мына кыргызчаны мен ачтым. Кыргызча 74 ушул эле номер статьяныз бар, снос боюнча. 74? Сиз абзац 2-ни окусаңыз, 41-чи так толук окусаңыз, убакытты кетирбей. Азыр окусаңыз, бүт баары уксун ошону. Жактар тарабынын иштин белгилүү бир түрүн жүзөгө ашырууда ушул кодекстин 74-чү, 98-чи, 144-чү, 222-чи,
222 prim 1, 222 prim 4, 222 6, 270, 274, 276, жана 318, 385, 386 беренелерде каралган укуктук бузууларды жасоонун натыйжасында мыйзамдардын талаптары бузулган учурда ыйгар укуктуу орган материалдарды иштин белгилүү түрүн токтотуу, объекти анын баштапкы абалын келтирүү, объекти же болбосо анын бөлүгүн бузуу, демонтаждоо жөнүндө чечимди кабыл алууга ыйгар укуктуу тиешелүү органдарга жөнөтөт же болбосо эгерде бул маселе анын компетенциясына кирбесе өз алдынча кароого милдеттүү. Бул жерде Дастан Далаевич мына Алишер Ташбаевичтин немесинен өткөн бул жерде биз баарын карап бул киши ошол сунуштап бүт юридический жагында эме кылганбыз. Конечно, сиздин ушундай киргизкенбиз биз 41 статьяга. Болбойт анда айтсаңыз 44-чү ар бир статья боюнча бузуулар кандай экенин ошону айтсаңызчы. Просто эл уже жүдөдү да, уже ошол менен снос менен, демонтаж менен. Биз азыр өзүбүз кол менен ошону кылып атабыз да. Бул жерде снос деген эгерде ветеринардык, санитардык требование жатпаса, конечно, ар бир статья боюнча айтсаңыз. Аны жасашыбыз керек. А демонтаж деген аны реконструкция, демонтаж кылат да. 74 статьяны ачсаңыз, айтсаңыз. Ошондон баштаңыз. Бүт эменин баарын албай келгем. Эл билиш керек. Кайсы учурунда снос болот? Ким жооп берсеңиздер? Бул жерде эми бул 74 статья бул жерде жок экен. Салыштырмалуу таблицалар менен эле сизге анда өзүнчө бир айтып бербейсизби? Мага өзүнчө керек жок. Эл уже жүдөттү ошол менен снос менен. Урматтуу депутаттар, болбойт азыр караганга. Так карайлы ошону мыйзам долбоорду. Жок маселе. Биздин колубуз менен мына сноско ушуну биз кылып атабыз да. 74 топкулачы. Артка кайтарайлы урматтуу депутаттар. Сунуш ушундай. Оштон чалачат, Бишкектен чалачат, айылдардан чалачат снос кылып эле. Стандалович, эми мындай айтканда бул жерде бардыгы эле ветеринар боло берет да, биз мына элге душман эмеспиз да. Ушул бардыгы мындай эхинококк болбосун, альвеококкоз болбосун, ар кайсы оорулар болбосун деп ушуну жасап атабыз да. Эми кээ бир жана санитарный требованияларды карабаган ошондой адамдар сизге кайрылып аткан болуш керек. Ошол себептен болуп атат. Урматтуу депутаттар, дыкат менен карайлы бул. Экинчи окууга жиберели бул мыйзам. Бул жерде сиздин берген эмеңиз дагы бизге тиешелүү эмес, ал негизи действующий Нурбек Өмүрбекович, сунуш ушундай. Экинчи окууга кайтарайлы, дыкат менен карайлы. 41 статьяны толуктап жатабыз биз. Дастан Далабаевич, өзүңүз жакшы билесиз, бул азыр 3-чү окуу режиминде каралып аткан, 2-чи окууга жөнөтө албайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, мына ветеринардык кызматты бүгүнкү аракети өзүңүз жакшы билесиз, биз эгерде ден соолукту ойлой турган болсок, биринчи ветеринардык кызматка көңүл бурушубуз керек. Оорулардын баардыгы ушу малдан, сүт, эт азыктарынан келип атпайбы? Ошонун баардыгын биз буларга шарт түзүп, жакшыртып беришибиз керек. Эгерде ветеринардык кызматты колдоп бүгүнкү күндө жогорку деңгээлдеги шарт түзүп бербесек, оорулар көбөйө берет. Биз алдын алыш үчүн адамдардын оорусун ушу ветеринардык кызмат аркылуу иштешибиз керек да, Дастан Далабаевич. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, мен каршы эмесмин, бирок мындай, мына ветеринардык нормалар менен деп башка статьялар кирип атпайбы, өзү айтып атпайбы, бизде салыштырма таблица жок. Мына 74 статья бул эмне деген, 98 статья, башкалар бул таптакыр эле ветеринардык нормаларга тийиштүү эмес. Мен ошон үчүн айтып атам. Ким ошону киргизип салды? Башка статьялар кирип атпайбы, урматтуу төрага? А так в целом, конечно, мен колдойт элем алардын эле нормалар болсо. Бул жерде башка нормалар акырдан ушуну киргизе алышпайбы? Ошол маселе болуп атат. Ошону сурасам азыр айта албай жатышат кайсы статьялар. Кодекс жанында жок экен. Мен ошону айтып атам, дыкат менен караш керек.
Эми урматтуу депутаттар өзүңөр эле көргүлө эми дайыма ар кандай маселеде биз көтөрөбүз да, снос болду, эмнеге ушундай болду, а оказывается биз өзүбүз эле ушул кол менен мыйзамдаштырып коюп атпайбызбы ушуну? Рахмат. Дастан Долбаевич, сиз жакшы билесиз, 3-чү окууда редакциялык гана, грамматикалык гана каталарга карайбыз. Бул маселе 2-чү окууда колдоо тапкан, 3-чү окууда буну биз колдошубуз керек, четке кагышыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, буну колдоп бериш керек. А снос боюнча биз айтып атпайбыз. Эми туура 1-чи категория, 2-чи категория, 3-чү категория, 4-чү категорияга чейин жолдорду кеңейтиш боюнча, туура эмес чыгып кеткен боюнча маселе бар. Аны колдошубуз керек. Бирок айылдын ичиндеги 6-чы, 7-чи категориядагы жолдорду мындай этият кылгыла деп айтып атабыз аны. Азыр аткаруу бийлиги бул боюнча иштеп атат. Албетте райондор аралык, айыл өкмөттөр аралык жолдорго чейин мыйзамдын кызыл сызыгын бүт сакташ керек. Ал эми 6-чы, 7-чи категория айылдын ичиндеги жолдорду биз айтып атабыз. Аны азыр туура түшүнүү менен маселе кылып атат. Ошол эле учурда кээ бирлер өздөрү мыйзам бузуп, кызыл сызыкка куруп алган курулуштар бар. Аны өздөрү бузуп атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, анда суроо жооп бүттү. Улукбек Зулпукарович, сөз. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, чындыгында биз ветеринар жөнүндө мыйзамды карап атып, ошол статьяларга көңүл бурулган эмес да. Бул өздөрү да түшүнбөй атпайбы? Жана демонтаж кылуу туура эмес болсо дегенди кантип кирип калды? Бул ветеринардык ошол здание жөнүндөбү же жалпы үйлөр жөнүндөбү? Эгерде жалпы азыркы үйлөр жөнүндө болгон болсо, анда биз бул маселени кайра карашыбыз керек. Кече эле айтылды, жеке менчик кол тийгиз деп. Биз бул мыйзам менен булар буза берсин деген норма киргизип коюп атабыз. Тактап коюш керек муну чындыгында. Так жооп бергиле да статьяларды окугула бул жерде. Урматтуу депутаттар, анда мындай кылайлы, буга добуш бербей эле күн тартибинен алып коелу, бузуп албайлы. Кийинкиде кайра ушул маселелерди силер камтып, туура чечип алып келиңиздер, макулбу? Күн тартибинен алып коелу анда. Кийинкиге калтырып. Аманкан Батырбекович, сөз сизде. Урматтуу төрага, мен биринчиден бир нерсеге жооп берип кетейинчи. Бул жерде жана снос боюнча, бузуу боюнча, бул жана жеке менчикке же болбосо жолго тиешеси жок. Бул жанагы мал союучу жерлерди туура эмес салынбаса, положениялары туура эмес болсо, ошол гана сноско деген жазуу. Муну мындайча туура эмес түшүндүрүп атат да, бул ал жерге эч кандай тиешеси жок, жол, менчик үйлөр эч кандай укук жок ал жерде. Бул жерде туура эмес салынган жанагы бойнялар боюнча сөз болуп атат, снос. Анда комитеттин корутундусун окусаңыз болот, добушка коебуз азыр. Негизинен урматтуу төрага, муну азыр сиз жана күн тартибин алганда эмне маселе чечилет? 3-чү микрофон. Чечилбейт ал маселеден. Муну добушка эле коюп бериңиз туранабы? Түшүндүм. 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округунан Дастанбек Жумабеков. Урматтуу төрага, жана сиз айтып кеттиңиз, эгерде 3-чү окуудан 2-чи окууга жөнөткөндө бир причиналарды, грамматикалык ошибкалар болсо, технический ошибкалар болсо деп. Азыр мен карап отуруп, грамматикалык мындай кемчиликти көрүп калдым да. Эгерде сиз макул болсоңуз, анда ошого такасак жөнөтсөк болот. Бул 41-чи статьянын 2-чи абзацында кыргызча редакциясында жана деген сөз и деп калыптыр. Мына карап көрсөңүздөр болот. Ошонун негизинде 2-чи окууга жөнөтсөк болот. Жана деген сөз орусчасы менен и деп жазылып калыптыр. Бул бир мындай мүмкүнчүлүк да. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Чоң рахмат. Мен да ойлойм, бул ушул 41-чи статья өзү мыйзамга дал келбей турган нерсе да. Анан ал жерде ушул уточняющий моменттер жок болуп атат да, кайсы курулуш азыр эле мисалы Аманкан байке айтып кетти. Бул бир гана ушул кашараларга, ушул малга байланыштуу нерсе деп айтып кетти да. Бирок азыр мыйзамды карасаңыздар, ал жерде бир дагы андай сөз жок.
бүт курулуш бойня деген же кашара деген эч кандай уточняющий моменттер жок да, же бир гана айыл чарбага тийиштүү нерсе деген снос маселеси болуп атат. Снос деген бул объектов деп атат. Ал деген бардык нерсеге таандык, үйлөргө дагы, бардык нерсеге. Ошондуктан мен урматтуу төрага суранат элем, бул чындап эле ушул экинчи режимге кайра алып келсек сонун болот эле. Анткени бул сунуш кирип атканда дагы бул концепцияга дал келбеген нерсе да. Ошондуктан бул алыныш керек деген ойдомун. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мындай да. Азыр мына Минсельхоз просто силер туура эмес жооп берип атасыңар. Действующий мыйзамда снос деп жазылып турат, биз жаңы снос деп киргизген жокпуз. Бирок ал жерде 6 статья менен снос болот деп жазылып турат. Сиздер азыр киргизип атасыңар. Ошол 6 случай да, 6 случай. Кандай случайлар экен таштап койсоңуздар болот эле. Эми ошол 6 случайга дагы 5 случай кошуп берип атасыңар. Ошол 5 случай это что? Ошого эле азыр туура жооп берип койсоңуздар, мен эле мындай маселе болбойт эле дагы, анан биз спокойно голосование өтө берет элек. Ал 5 случай эмне деген случай? Буга чейин действующий мыйзамда турган нерсеге тийген жокпуз биз. Силер ошого кошуп атасыңар дагы 5 нерсени. Кайсыл учурларда ошону айтып койсоңор, эгер нормальный учурлар болсо, почему колдоп беребиз, анда маселе болбойт. Так жооп берип койсоңор. Рахмат. 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз бул мыйзамды көптөн бери иштеп келатабыз. Бактер Кешиш менен да сүйлөштүк, ветеринария менен да сүйлөштүк, Минсельхоз менен да сүйлөштүк. Бул азык-түлүктүн коопсуздугунун биринчи мындай баскычы бул. Элдин арасында оорулар көбөйүп атат. Элдин арасында жаман тамак ичкендер көбөйүп атат. ЭАЭПтин шарттарын алып келишибиз керек. Дагы кемчиликтер бар, кээ бир нерсе бар, бирок бул мыйзам кабыл алгандан кийин положение жазылат. Ошол положениега булардын кемчиликтерди оңдоп түздөп киргизебиз. Биз бардыгын аны кеңешип, сүйлөшүп, иштеп, комитет менен иштеп келип, мына Алишер Ташбаевич өзүнүн өзгөртүүлөрүн киргизген, башкаларыбыз киргизгенбиз. Бул азыр шарт, бул замандын муктаждыгы, урматтуу депутаттар, колдоп берип койсоңуздар, өкмөттүн токтому менен кээ бир кемчиликтердин ылдый жагынан оңдоп кетебиз. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу кесиптештер, мен азыр бул Минсельхоздун жооп берип атканына деле канааттанган жокмун. Эми силер даярданып да келсеңер менен силердин кемчилигиңер бар бул жерде. Бирок урматтуу төрага, сиз өз дайым айтып келесиз го, мына биздин бул мыйзамды алып чыкканда биринчи коомдук талкууга чыгат. Андан кийин биринчи окууга кирет. Анан экинчи окууга кирет. Мына ошол жерлерде кызыккан маселелердин баардыгын ошол жакта чечип келсек болбойт беле? Мына азыр эми ар бир статьяны отдельно карап бергиле, ар бир статьяны окуп бергиле деп атабыз. Ар бир статья туура эмес кирип калды деп атабыз. Ветеринарный службага эмне үйлөрдү снашт эткенден башка иши жокпу? Бул бизге азыр замандын талабы болуп атканын баарыбыз көрүп турабыз да. Себеби дегенде базарларда барып азыр келер менен келип аны талап кетип атышат. Анын оорусу барбы, жокпу дегендерди карап отуруп, этти талап сатып атышат. Мына ошону бөгөт коюу үчүн булар иштеп чыккан мыйзамды мына азыр Балмактуу Зарлыкыч туура айтып атат. Иштеп чыккан мыйзамды азыр эми биз артка тепкен атабыз. Мен ойлойм, мен азыр сиз азыр добушка коюп бериңиз муну үчүн. Добушка коюңуз. Рахмат. Рахмат. Комитеттин кортусун окусаңыз болот, Аманган Батырбекович. Жанар Кубанычович, сөз барбы? 3-чү микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу. Бул мыйзам мындай да, өткөндө мен колдогом. Анткени мына 90 депутат болсо, баарына эң көп кайрылуу эмне келип түшөт? Бул боорум алмаштырам, акчалай жардам бергиле, операция кылышым керек деген бүт оорулардын күчөшү. Бирок ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин, президент койгондон кийин биздин айылдардын баарында проблемалар пайда болот. Анткени ошол айылдан коюн көтөрүп алып, уюн көтөрүп, жылкысын көтөрүп алып туруп, райондун борборуна барабы, жамандык жакшылык болуп калса. Барып мага уруксат берип калып ошоктон союп алалы деп. Жакшылык жамандык күтөбү мисалы. Бирөөнүн сөөгүн жерге бериш керек болуп атса. Ошон үчүн силер ар бир айыл өкмөткө бир айылдарга альтернативдүү жолду сунуштадыңарбы? Ошону уккан жокпуз. Ар бир айылганда мал союучу жайларды ачылуунун жолун карап жеңилдетиш керек да силер. А бул жерге силер жана снос боюнча жазасыңар, азыр снос дегенде элдин баарын жүрөгү түшүп калды да мисалычы. Ошондуктан азыр силер сунуштап атасыңар. Мал сойгон атайын уруксат керек, мурдагыдай тартипти күчөтүп атасыңар, талапты күчөтүп атасыңар. Бирок мисалы мен айылымда бирөө мал соём десе эмне гүлчөгө барабы? Мисалы, уруксат берип коюңуз деп. Очерет күтүп отурабы бир чиновниктердин. Справка берип койчу, ушу малды, ушул коюму, ушул улагымы, ушул жылкымы сое берейинби деп. Силер альтернатив жол сунуштап айылдарга мүмкүнчүлүктөрдү ачып бергиле мына мыйзам кабыл алганын, Улукбек мырза.
ар бир Кыргызстан айылын ачып бергиле. Бизде билесиңер, күндө мал союлат. Жамандык болот, жакшылык болот, тойлор болот. Ошон үчүн азыр могу мыйзам кабыл алынгандан кийин айылдардагы майда чиновниктердин күнү туйт. Малыңы сойдурбайбыз деп. 100 сом, 200 сом деген ошондо башталат. Ошондуктан силер ушул маселе боюнча мыйзам кабыл алынганга чейин жанагы жобо деп азыр Балбак мырза айткандай, ошол жободо так жазылган. Жеңилдиктерди бергиле жанагы мал союучу жайларга. Бизге мына 90 депутаттын баарына кайрылат. Туугандар, биз айылыбызда мал союлбай калдык го, бу Кыргыз эмне болду деп. Альтернатив жолун сунуштаган жоксуңар да силер азыр. Уруксат берүүнү татаалдатып койдуңар. Туура, анын арды колдойбуз биз. Оору күчөп атат, ар ким каалагандай деп. Бирок эмне кылат эл малын соям десе, силер кагаз алып келип атасыңар да, дагычы бюрократияны күчөтүп. Жолун сунуштагыла, альтернативаны сунуштагыла дагы айылдын ар бир айылга жеңилдик бергиле ошого, элди кыйнабай. Рахмат. Мирлан Самый Кожо. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу министрдин орун басары, урматтуу чакырылгандар. Сиздер мына азыр ушул жерде Жанар Кубанычевич айткан маселени тактап коюшуңуздар керек деп ойлойм да. Ар бир үйдө жамандыктабы, жакшылыктабы, батадабы, неде союлуп аткан мал ар ким өзү сое берет да, туурабы? Бул жерде сатыла турган гана, базарга чыга турган гана эт, мал ошол жерге, жанагы союлчу жерге барып союлабы? Сиздер ошону так айтсаңыздар. Bizde elde түшүнүк болбош керек. Жалпы бир улак сойсо дагы, бир кой сойсо дагы, үйдөн өзүнө керектей турган малды сойсо дагы, ошол атайын союла турган жайга апарып союп келет деген нерсе жок болуш керек деп ойлойм мен бул мыйзамда. Кандай дейсиздер? Ушуга бир так маалымат айтып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Азыр Балбак Зарылыковичтен кийин Жаныбек Калканович, сиз бир токот жерин айтып коюңуз. 3-чү микрофон. 4-чү микрофон. Мен Төрөбаев Бакыт Эргешевич менен сүйлөшкөн бул маселе боюнча. Бул баягы маселе бул. Бир сатууга бир кой соём десең де, барып бойняга соёсуң деген маселе ушул. Ошонун негизинде биз министрлик менен сүйлөшкөндө Бакыт Эргешевич Төрөбаев мынтип айтты. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу депутаттар, биз эгер азыр бул мыйзамды кабыл алгандан кийин өкмөт положениясын жазганда, положениянын ичине бойня болгон жерлерге гана ушул жанакы положениянын ичинде жазабыз деди. Мал сою кирилет, алып барып соёт. Тоңдон көлтөрдөн алып барып тоңго чейин 30 километр бир кой союп сатам десең алып барып киргизилбейт деди. Бойня болгон жерлерде, бойня салынган сайын автоматтык түрдө ошол жерлер менен элдери ошого барып кире берет деп, ал киши положенияга киргизип берем деген. Ошон үчүн биз макул болгонбуз. Ошон үчүн кыргыз элине айтып коён. Төрөбаев Бакыт Эргешевич мага вада берген, положенияда кайсыл жерде мал союучу жайы болсо гана ал ошол жерден гана союлат, ошол тегеректегилер гана. Ал эми акырындан мына өкмөттүн, Минсельхоздун жакшы ниети, идеясы бар экен, ар бир айыл өкмөткө ошону курабыз. Кичинекей мини цехтерди мал сойгон деп атат келечекте. Бул эң жакшы, эң негизгиси Боореки, Бишкек менен Ошту чоң шаарларды тартипке келтиришибиз керек болот. Сирос пече менен давление баардыгы ылдый жашка түшүп кетти деп атабыз. Талап кылып атабыз. Өлгөн болгон сойду алып келип туруп колбасный цехке өткөрүп эмне колбаса жеп атканын билбей калып атабыз деп атабыз. Мен да башында каршы чыккам. Ошон үчүн сиздерден сураныч, азыр колдоп берип койсок, анан акырындан жанагы положенияга келгенде оңдойбуз. Рахмат. Рахмат. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, маселе эгерде конкреттүү түрдө ветеринардык здание жөнүндө, жолчулар жөнүндө болсо, башка сөз болмок. Статьяда жалпы турат. Жалпы тур эмес болгон жерлерде демонтаждоо боюнча жалпы курулуштарды. Ошондуктан бул мыйзамга тиешеси жок пунктты киргизип салсаңар силерчи. Же так жазылыш керек болчу ошол статьянын ылдый жагына. Жазылбагандан кийин ошого жооп бере албай атасыңар өзүңөр дагычы. Аманкан Батырбек айтат, бул ветеринарлык службага тиешелүү курулуштар жөнүндө болот деп. Ал жөнүндө жазылган эмес. Ошондуктан депутаттар туура болмок. Азыр биз мына депутат Жумабеков сунуш берди, жана грамматикалык деген сөздү эске алып, кайтарып карап коелу бир тактап.
Азыр мыйзам өтпөй калса 6 айга кетет. Бул керектүү мыйзам өзү ветеринария. Мен деле макулмун ага. Жанагы жугуштуу оорулар боюнча, алдын алуу боюнча көп маселе бар. Аралашып калбашылык жакта бардыгынчы бир кучага. Рахмат, Жаныбек Калканович, бир түшүндүрмө бериңиз, анан кийин чечим кабыл алайлы. Кетсек, бул жерде азыр Балбак Зарлыков туура айтып кетти. Эң негизгиси бул бойня өзүнчө, убойный цехтер өзүнчө болот, бирок жерлерде айыл өкмөттөрдө, айылдарда атайын союучу площадкалар даярдалат. Аны менен бирге биз өкмөт тарабынан дагы ошол акчалар каралып, проекттер менен ар бир айыл өкмөттөрдө ошол мал союучу жайларды жасайлы деп атабыз. Ошон үчүн өкмөт тарабынан ар бир акимге поручение берилген, ар бир айыл өкмөттө бирден ветеринар болсун деп. Ветеринарлардын бардыгы ошол союлганда присутствовать этип туруш керек. Бизде сойгондон кийин кээ бирөөбүз оору табылып калса аны көм сал деп коебуз. Көм салганда иттер, мышыктар тытып кетип атат, ал переносчик болуп атат. Ошол себептен болуп атат. Жанагы Улукбек Зулпарович, бул жерде снос деген только ветеринар, жанагы санитарный требования болбогон площадкалар, болбогон убойный цехтер болуп атат. Мындай башка үйлөргө, башка граждандарга кийлигишпей снос болбойт. Демонтаж дегенде ошол жанагы ветеринардык требованиясы ошол убойный цехтерге эле. Андан башка биз мындай эме кылган жокпуз. Биз бул жанагы Дастан Арсбековичтин айтканы бул жерде мына мен көрдүм, ии деп кошулуп кетти. Жана деп жазылыш керек болчу. Бул жерде дагы бар экен, көрдүк мына. Ошондуктан урматтуу коллегалар, бул баарыбызга керектүү. Силер барганда биздин шайлоочуларыбыз дагы сурайт, ошолорго да түшүндүрүп айтып берсеңер, айтып бересиздер. Ошондуктан биз жакшы эле элдин, калкыбыздын ден соолугу үчүн жасап атабыз. Бул жана жеке союлган тууралуу айтып коюңуз. Не дейсиз? Жеке айтпадым. Эми башында азыр Балбак Зарлыков айтып кетти. Коммерциялык багытта союлганда барып соет, бирок эгерде союлуп атканда чоң мал союлса, ветеринар келип карап көрүш керек. Чынын айткандачы, а жерде дагы анын жанагы бездерин караш керек, анын жана печендерин караш керек, ичин караш керек. Ветеринар көрүп коюш керек да негизи. Биздин өзүбүздүн ден соолугубузга. Рахмат. Азыркы сунуштулуп аткан только коммерциялык багытта чоң убойный цехтерге деп атабыз. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу Жаныбек Калканович, сиз туура түшүнөсүз деп ойлойм да. Мындайда мен лично ошол убойный цех боюнча мен каршы эмесмин. Бул керектүү. Керектүү. Мыйзам долбоору өзү дагы керектүү. Бирок бул жерде маселе эмнеден чыгып калды? Мен сизге суроону бергенде, Жаныбек Калканович, бул 74, 385, 386, 98 белине булар таптакыр ошо ветеринарияга тийиштүү эмес маселелер болот атпайбы? Мен ошон үчүн бул концепцияга даже дал келбеген ошол маселе чыгып атпайбы? Мен ошону айтып атам. Давайте андан көрө ошону карап чыгайлычы, кайсы статьялар ошо түшүп калды. Керек болсо ошону алып салайлы. Ветеринариядан колдойбуз. Керек болсо аны экинчи, үчүнчү окуудан даже колдосок болот. Бирок мындай шашпасак да, эми бул жерде дагы мындай снос болгону билесиз да, канча киши салымды кошуп, ошону көтөрүп, тамды көтөрүп, анан бирөө келип алып ошону снос кылып алып, бул дагы эми чынында сот аркылуу болуш керек да. Сот чечиш керек да аны. А так мен бул сиздин концепцияны, жок, концепцияны мен колдойм, бирок 385, 86 булар вообще ветеринарияга тийиштүү эмес да. Мен ошону айтып атам сизге. Мен сизди колдоп атам, бул өзү концепция, бирок концепцияга тийиштүү эмес маселе кирип атпайбы бияка? Рахмат. Аманган Батырбекович, комитеттин корутуусун окусаңыз болот. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин 2025 апрелдеги корутундусу Кыргыз Каз укук бузуулар жөнүндө кодекс өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Каз мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Каз жогорку кеңешине 3-чү окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутат, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер.
Добуш берип коюңуздар. Макул 52 каршы 1 бары 53 катталды 83 мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. 3-чү микрофон Дастан Артысбекович. Рахмат, урматтуу төрага. Жанек Калканович, сен бир аз шашып кеттиңиздер да. Мен мыйзамды колдойм, бирок жанагы технический ошибканы оңдош керек эле. Азыр мыйзам өтүп кетти. Өзүңүз карап коюңуз. 41-чи берени ушул кодекс деп туруп, жана статьялар жазылып атат. 276 И 318, 385, 386 деп жазылып атат. Эми бул мыйзам өттү. Азыр кол коюлуп калса, могу 318, 385, 386 статьяларың иштебейт. 276-дан келип токтойт. Кыргызчада И деген термин жок. Мунун ордуна жана деп жазылса, жана мен айткан 3 статья иштемек. Эми эмне болот? Бул мыйзам чийки болуп калды. Көрдүңүзбү? Канча деп убара болдуңуздар. Ошол үчүн мен айттым го, алып коюш керек эле оңдоп, ушуну кайра эртең деле киргизсек болмок. Эми канча деген мэйнетиңиздер кетти, жана 3 статья иштебей калат, Жанек Калканович. Көрдүңүзбү? Мыйзам биринчи каралып атканда кыргызча каралат, кыргызча варианты каралат. Ким соттошсо да мыйзамды мындай талкууга келгенде кыргызча варианты өйдө турат. Азыр 3 статья жөн эле иштебей калды, Алмазакым Жанович. Мэйнет талаага кетти. Муну алып коюш керек эле, мен эми сунуш киргиздим, төрага киргизген жок. Мэйнетиңиздер талаага кетти. Дастан Артысбекович, бул боюнча комитет азыр мына жерде 3-чү окууда каралып атканда айтылган бардыгын комитет муну оңдоп берет. Билесиз да, оңдоп берет. Анан кийин ошонун негизинде президентке кол коюуга кетет. Ушул жерде айтылган бардыгы комитет карап берет да, ошо тийиштүү комитет. Аманган Батырбекович. 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, анда болбойт, анда подлог болуп калат. Бул жерде бүт айтылган, оңдолуп келген ушу добуш менен депутаттар бекитип берет. Андан кийин бир да бүтүр, бир да тамгасы өзгөрбөш керек. Анда мыйзамдардын бардыгы эмне болуп кетет? 3-чү окуудан кийин анан комитет өзүнүн каалагандай жасаса болбойт андай, урматтуу төрага. Сантип айтпаңыз, ал регламентте да жок, мыйзамда да жок. Каалагандай эмес. Бул жерде айтылган сунуштардын, пикирлердин негизинде болот. Ошонун негизинде ачык чечсе болбойт бул жерде. Урматтуу төрага жок. Ошонун негизинде мыйзам комитетке кайтыш керек. Кайтыш керек, анан кийин андай болбойт да. Жок, мына Дастан Артысбекович, мына угуп турсаңыз 58-чи берененин 3-чү пунктта мындай деп айтылат да: эгерде аппараттын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан мыйзамдын биротоло текстин даярдоо процессинде карама каршылыктар жана чечилиши көрсөтүлгөн түзүмдүк бөлүмдүн ыйгарым укуктарына кирбеген башка маселелер табылса, алар боюнча чечимди жооптуу комитет өзүнүн корутундуларын жана жыйналыштардын стенограммаларынын негизинде кабыл алат деп жазылып турбайбы бул жерде, Дастан Артысбекович? Бул Булар эч асмандан алып же бир нерсени урматтуу төрага, бул жогорку кеңештин жыйынына эч кандай тиешеси жок, ал комитеттин. Комитеттин өзүнүн ишинде. Бул жерден кабыл алынган мыйзам. Жогорку кеңеш добуш бергенден кийин анын бир да бүтүрү тамгасы өзгөрбөш керек. Сунуштар берилсе, ал кайра кайтарылып келиш керек. Ошол үчүн айткан, 3-чү окууда эмне үчүн 2-чи окууга кайтып келет? Техникалык, өзүңүз айтпадыңызбы? Техникалык, грамматикалык эгерде ошондой кемчиликтер кетип калса, аны 2-чи окууга кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болот деп регламентте так жазылган. Ошонун негизинде эле мен сунуш кылдым, мен мыйзамга каршылыгым жок. Колдоп бердим. Мындай да 58-чи беренеде кабыл алынган мыйзамдардын биротоло текстин даярдоо деп мына ошону окуп бердим мен сизге. Бул жерде эч кандай маселе жок. Уруксат. 3-чү микрофон. Рахмат. Негизи многу акыркы маалда бүйүрүк ызыткан коомчулукта снос деген маселе болду. Албетте эки тараптуу каразы болот, артыкчылыктары да, кемчиликтери да бар. Бирок юридикалык көз караштан айта турган болсом, Нурлан Тургунбек уулу, Дастан Артысбекович, экөөңүздөр тең акемзиңер, сарыбызыңар кыйын экен кайсы тарап, бирок мыйзамдуу жолун айтайын. Регламентте каралгандай Дастан Артысбековичтин сунушун негизи койсо болмок. Сунуш киргизгенде, бирок Нурлан Тургунбек уулунун айтканындай эле регламентке жат келбейт. Ушул жерде айтылгандар грамматикалык каталарды оңдоп түзөө менен президентке сунуштама кетет. Туура, рахмат, Медер мырза. Кийинки
күн тартибинде кийинки маселе көтөрө берели. Сиздер чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 6 микрофон. Эми добуш бергенден кийин ооба, урматтуу төрага, просто маалымат үчүн эми биз бекиттик. Мен өзүм эле азыр ачып көрдүм. Мына 74 бул балдарга тийиштүү статья болуп калды. Эми кантип снос кылат ошол жерде мен түшүнбөй калдым. 98 берене бул баңгизатка тийиштүү, снос кантип кылат мен аны түшүнбөй жатам. 144 берене ошол кирип аткан бул ветеринарияга тийиштүү эмес, бул курулуш тармагына тийиштүү болуп атат. 385, 386 бул техникалык регламентке нормалар тийиштүү болуп атат. Ошон үчүн таптакыр концепция жарашпаган нормалар кирип калды, урматтуу депутаттар. Рахмат.